Мен Жолдошбаев Батый Кызатбекович. Технологиялык университетинин архитектура жана курулуш институтунун өнөр жай жана атылдык курулуш тайпасынын студентимин. Мен жаш кезимен кандайдыр бир чиймелерди чийүүгө, сүрөттөрдү тартууга, макеттер жасоого аракеттенчүмүн жана ошого кызыгат элем. Мен 2022 жылы Ош тууга тапшырганмын. Ошол эле учурда азыркы учурда мен ушул кыялдарым орунга алды. Практика жүзүндө биз кандайдыр макеттерди же чиймелерди чызабыз. Жана ошол эле учурда кандайдыр имараттардын, курулмалардын расчетторун жүргүзөбүз. Жана бардык кыялдар, иш-аракеттер Ошту менен аткарылат. Мен Оштуда окуганны абдан сыймыктанам. Жана студенттерге болгон бардык шарттар бул жерде түзүлгөн жана камтылган. Оштуда окуган студенттер өз кесибине талабына жараша өнөр жайда иш менен камсыз боло алат. Биздин институт Кыргызстандын түштүк жергесиндеги жалгыз институт болуп эсептелинет. Бул архитекторлор жана куруучуларды даярдаган. Бүгүнкү күндө биздин бүтүрүүчүлөр Ош шаарындагы, ошондой эле жалпы эле Кыргызстандын аймагындагы чоң курулуш компанияларында, мисалы үчүн ала турган болсок, Ихлас, Нурзаман, дагы көптөгөн компанияларда жогорку кызматта иштеп атышат. Мисалы үчүн инженер болуп, генеральный директор болуп иштегендер бар. Бүгүнкү күндө биздин университетте толук кандуу билим берүүгө студенттер үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, Нурзаман курулуш компаниясы менен биргеликте шаардагы ушундай турак жайларды курууда, ушундай турак жайларды курууда, алардын проекттерин, макеттерин жасоодо биргеликте иш алып барып атабыз. Мен ойлойм, биздин студенттер келечекте биздин бүтүрүүчүлөр Кыргызстандын экономикасынын өнүп өсүшүнө өздөрүнүн чоң салымын кошот деген үмүттөмүн. Компаниясына прораб болуп эмгектенем. Ош технологиялык жана архитектура жана курулуш факультетинде окугам. Азыркы учурда Нуркент курулуш компаниясы Ошту менен жакшы өнөктөш фирма болуп эсептелет. Көптөгөн кесипкөй адистерди иш менен камсыздап, бизге дагы Ош технологиялык университетте кадрларды, мыкты кесип адистерди чыгарып бергенде жакшы өйрөтүп